Короче, извините, я сам мало говорю по-русски, вот пытаюсь как по-русски пока объяснить вам. Вот, не могу по-крымски говорить, вот и все. Короче, вот, я сам кыргыз, патриот тоже можно сказать, пойду в армию. Вот, а почему вот больше, сколько, четверо человек подняли руки, а остальные почему не хотят в армию идти? Вопрос. Кошуласыңарбы? Ушул жигит турат. Жашоодогу бул дагы чоң максаттардан мекенди коргоо, ата-энени, элди, жерди коргоо дагы чоң максаттардан. Мекенчилдик деп коет кыргызчасы. Анан эми баягы кыргызда айтып коет, негизи бул тил билүү дагы өтө мекенчилдикке кирет. Ну вот смотрите, короче, сколько людей уже в Россию поезжало, кыргызов, на заработки. Вот. И сколько еще тут шпаны ходят, которые и так плохо отучились, да еще ходят, гуляют, пьют. Сколько тут много. А вот, например, завтра война, бомбы начнут падать, кто будет защищать? Вот. Лучше сразу, вот как обучились, призывной возраст пришел, отслужить, потом дальше учиться и работать. Вот самое нормально будет. Да. Демек, мына жигиттер, кыздар кошуласыңарбы? Ушул туура айтты ушул жигитибиз. Вот мына баланын мен сөзүнө кошуп кетем. Илгери вот бизге чейин 20-кылымдарда армияга барып келди эркек. Ошого кыз аял турмушка чыкчу. Армияга барып келбесе, ал негодный деп турмушка чыкпай койчу. Сен кандайына чыгайын деп атасың? Жок, эме вот барып келген все-таки кандайдыр бир жизньди түшүнөт да туруп, ата-эненин кадырын түшүнөт, эли жерди уже кызмат кылып, эли как-то түшүнүп калат да, тарбияны түшүнөт. До этого ата-эненин койнунда эле жөн эле жаткан болуп жүрөт, ба? Как-то. Да, ата-энен мындай ояка жүр десең, буяка жүрүп, буяка жүр десең, ояка жүрүп жүргөн бала болот да. А армияга барып келгенде все-таки как-то мындай мужик болуп калат да. Мужиктер барбы? Армияга барганда мужик эмес. Азыр армияга ушул убакта баргандар сигарет чекпегендер сигарет чеккенди үйрөнүп атат. Азыр армияга баргандар мындай бир ток жок эле барып келип атышат ушул убакта. Азыр армияга баргандардын көп эле максатын айтсаңыз айтат өздөрү, мамлекетке кызмат кылуу. Бул армияга баргандар аскалар просто мындай военный билет алыш үчүн барды. Болсо азыр военный билет үчүн эле барабы? Азыр ушул убакта военный билет үчүн эле барат. Азыркы мезгилде военный билетти акча менен сатып алышат. Азыркы мезгилде да барбай эле бир айда эле акча менен сатып алып эме кылат. Не? Мен билбейм эми кандай экен, бирок мен угам да көбүнчөчү военный билетти акча менен сатып алдык дегендерди угам. Мен өзүмдүн таанышым эле ушундай кылды. Ошого айтып атпайм, мен билгеним үчүн. Сен ошол кандай ошол аскерге барып келген жигитке турмушка чыккың келеби же кандай жигит бая? Ылгыбайсыңбы? Аскерге барып келген деме жигитке турмушка чыккың келет. Барба калса, может быть, есть причина. Барба калса билбейм аны. Ойлоносуң, Мен мисалга айтам да, мисалы кыздардын максаты турмушка чыгыш и тезирээк балалуу болуп алыш. Биздин азыр коноктор айтып атат, кыздарды 15 жашта турмушка чыккыла дейт. Кошуласыңарбы? 15. Неге? Жок дегендер кол көтөргүлө анда. Эмнеге? Анда биздин жаныбызда кыздар бар. Мен каршымын, себеби дегенде кыздар 15, 16, 17 жашында булар ден соолугу ошол жашка, ошо турмушка чыкканга жетише элек болот. Биринчиден, анан булар үй бүлөсү, кандай десем, баласы толук кандуу болуп төрөлүшү үчүн булар 18 жаштан жогору болуш керек да. Анан 15, 16, 17 жашта булардын кыздардын өздөрүнүн ден соолугу бул нерсеге даяр болбойт. Кошуласызбы? Туура айтты. 15 жашта ден соолук даяр болбойт дейт. 15 жаштан баштап сүйүшүп жүрөр азыр. Толуктар азыр сүйүшүп. Анан ден соолуктар деле здоровый 15 жашта. Сүйүшүп жүрүш, 15 жашта сүйүшүп жүрүшөт. 8 жашта деле биринчи класста барган бала деле сүйөт, эме кыздычы, балалык сүйүүлөр болот, сүйүүлөр. Бирок сүйүү деген это не значит то, что барып эле сразу аял алып алып, 15 жашында сразу турмушка чыгып алып, ал нерсе деген эмес. Просто ошол нерсеге бири-бирин даярдаш керек. 18 жашка толду, макул, ошондо ден соолугу толук кандуу даяр болот. Ошондон кийин анан ойлонуп көрүп, анан кандай десем, турмушка даяр болуш керек да. Россиянын стандарты. 18 жаш деген Россиянын стандарты. Россияда
Ayakta büt bari geçmişat. Ayak soğuk. Орта зыян кылбатмыш аба. Orada benden büt yüzümde emede alçada kesmişat. байке кечиресиз, сиз Наоборот, может, ошол убакта кайра жакшырак 50 көрөт. жыл алдын, 60-70 жыл алдын 12-13 жаштагы кыздарды эле турмушка берип, үйлөп коюп, бирок ошолордун аябай көп балдары болуп, мындай кандай десем, толук кандуу үй бүлө болуп калган эмес да. Азыр ошол аялдардан сурасаң, алар өкүнүшөт да. Мен 12 жашында, 13 жашында мен даяр боло элегимде мен турмушка чыгып алгам депчи. Мен лично менин оюмча башка кыздар билбедим, бирок мен 18 жаштан дагы эмес, мен 20дан өткөндөн кийин турмушка чыга турган оюм бар да. Себеби мен өзүмдүн ден соолугум еще жакшы боло элек, ал нерсеге даяр боло элек, турмушка чыгып, бала төрөп, ар бир кыздын ден соолугу биринчи даяр болуш керек. Анын үстүнө биз кандай десем, турмушка даяр эмеспиз да, биз бардыгыбыз, азыр жаштар бардыгыбыз жеңил ойлуубуз да, мындайча айткандачы. Ким эмне десе ошого ишенчекпиз да. Мындай жеңил ойлуу көчөгө чыгып ойноп алган эмес, просто токтоло элекпиз да. Качан токтолосуңар? 30га келгендеби? Жок, мен сөзүмдү айтып бүтөйүн. Токтоло элекпиз. Себеби дегенде биз кандай десем, турмуштун ачуусуну, татуусуну көргөндө анан токтолобуз да. А бирок извините меня, 15-16 жашта адамдар ата-энесинин мээриминен чыкпай, папинкин, маминкин сыночек болуп жүргөн кези да алчы. Бирок мына 15-16 жаштагы кыздар уже ата-энени тилине албайт. Койчу мама, сен эскизиң деп. Уже акылдуу уже. А еще силер 20 жашсаңар уже кайненеңердин да тилине албайсыңар. Себеби силер уже өтө акылдуу болуп каласыңар. Себеби дегенде байке уксаңыз 15-16 жашында кыздар баягы кыйын турмушка еще даяр болуш элек. Себеби физический жактан да, психический жактан да, моральный жактан, бардык жактан төп келип даяр болуш керек да алар. Извините меня, 15 жашында турмушка чыгып алып, нан жаба албай жүрсө, же болбосо кетмен чаба албай жүрсө, эгер айылга тийип калган кыз болсо, ал нерсенин болушу мүмкүн эмес. Үйрөтүп алат да. Эми кичинекей экен деп ушул. Мен үйрөткөндө дагы кийин кайненеси налат айтат, мен ата-энемечи мисалы, кызыңды могул нерсе үйрөтпөпсүң, кызың нан жаба албайт экен деген нерсени мен уккум келбейт. Мен ошон үчүн мен толук кандуу болуп турмушка чыгам, кийин анан. Мисалы кайнене өзүнүн кызы деле 15те да. Туурабы? Өзүнүн кызына не айтат, бул кызым деле жаба албайт деп. Нормальный кайнене сени көп кыйнабайт болчу. Анткени айтат, менин кызым деле 15те, бул деле жаба. Байке ал 19-20 кылымдарда болгон нерсе, 12-13 жашында. Азыр биз 21 кылымда жашап атабыз. Ошо 21 кылымда биз орустай болуп калдык. 21 кылымда биз орустай болбой эле, просто биздин 21 кылымда жаштар жеңил ойлуу болуп кетип, баягындай уже компьютер, ар кандай техникалар чыкканда адамдын ден соолугу уже бузула баштайт да. А илгери андай нерсе жок болуп, уже жаш кезинен эле кыйын оор турмушка үйрөтүшүп, кыздар уже даяр болгондо. А бирок азыр кыздардын бардыгы, например, интернет десе биринчи жанын берип отурат. Алар ден соолугуна зыян келтирет. Техника аябай бузуп атат 21 кылымда. Ошон үчүн биз азыр орустарга окшоп калдык эмес. Андай нерсечи, биз 21 кылымда жашап атабыз. Биздин ден соолугубуз ошого жараша болуп калган азыр. Биз азыр слабый организм у нас у всех. Орустарда болсун, мейли мусулмандарда болсун, мейли башка крестьяндарда болсун. Жакшы. Урматтуу жаштар, мына биз буюрса жыйынтыктай турган бөлүгүнө келдик. Эми оюңарды топ-топ ушул макулдашып, чукулдашып бир чечимге келип, андан кийин Кудай буюрса оюңарды ушул азыркы бүгүнкү тема жашоодо максатың эмне деген тема болду. Ушуга силердин эми канткенде биз жылабыз алдыга, канткенде оңолобуз, канткенде салым кошо алабыз Кыргызстан өлкөсүнө. Ушуларды айтып жыйынтыктап берсеңер. Алдыга жакшы максаттарды коюу керек, жана аракет кылуу керек. Кыргызстанды алып кетүү үчүн. Эгерде биз ар бирибиз өзүбүздү алдыга алып кете алсак, анда биз бардыгыбыз биргелешип Кыргызстанды алып кете алабыз. Бир 3 адам бир шаарга эс алууга барып калышыптыр. Ошол шаардын 75 кабаттуу гостиницасынан, мейманканасынан 75-чи орунда этажынан орун алышыптыр да. Ошол жерге эс алайлы дешип, анан гостиницадан уруксат сурап биз шаарды кыдырып келели дешет экен. Мейманкананын ээси айтат, саат 12-ге чейин келсеңер, мейманкана лифт иштейт, 12-ден кечиксеңер лифт иштебей калат дейт экен. Баягы 3 адам кетип, шаарды кыдырып келишсе 12-ден өтүп кетет. Лифт иштебейт, анан үчөөсү сүйлөшүшөт. Жүргүлө жөн эле басып чыгып кетели дейт. Бирөөсү айтат, мен биринчи 25 этажына жашоодогу бүт жыргалчылыктарды айтып берем дейт. Экинчиси айтат, мен жашоодогу бүт кыйынчылыктарды айтып берем 25-тен 50-ге чейин дейт. Үчүнчүсү айтат, мен 50-ден 75-ге чейин жашоодогу бүт өкүнүчтөрдү айтып берейин дейт.
Анан үчөө сүйлөшүп башташат. Биринчи 25 этажын күлүп чыгып кетишет. Экинчи 25 этажын кыйынчылыктарды айткан сайын баягы кыйналып чыгышат. Үчүнчү 25 этаждын 24 этажын баягы өкүнүчтөрдү айткан сайын өкүнө берип, анан 74 этажга келип калышты да. Айтат, болду эми сен бизди өкүнтүрдүң, кыйнап таштадың, эми бир этаж болсо да жакшы сөз айтып бер десе, акыркы өкүнүчүм бар ушуну айтып калайын дейт. Не десе, ключ биринчи этажда калып кетиптир дейт да. Бул хикаяны эми ар бириңиздер түшүндүңүздөр, Бул жашоо, адамдын жашоосу Кудай берет, канча жаш берет, 50 жашпы, 75 жашпы, бирок ошол жашоонун биз азыркы өзүбүздүн акыбалды карасак, көпчүлүгүбүз 25 жашка чейин ойноп гана өткөрүп атабыз. 25тен кийин каалайбызбы, каалабайбызбы, үй бүлөлүк турмуш башталып атат. Үй бүлөлүк турмуш башталганда максатыбыз жок жашоого. 25ке чейин ойноп жүрүп өткөрүгенбиз, же бир кесипти тандаган эмеспиз, же бир билимди жакшы алган эмеспиз, үй бүлөнү кантип багышты, ата-энеге кандай мамиле кылышты, аялына кандай мамиле кылышты, же күйөөсүнө кандай мамиле кылышты, же балдарды кандай тарбия кылышты, үйрөнгөн эмеспиз. Анан турмуш башталгандан кыйынчылыктар башталат. Үйлөнгөндө дагы кимди кандай максатта үйлөнүштү билбестен, үйлөнө албай жүрүп анан бир күн кыз керек болуп калганда көчөдө көрүнгөн кызды алып келе берген балдар болуп атат азырчы. Биринчи көрүнгөн кызды. Ошону алып калып, анан кийин максатына жете албай калып, акырында 50 жаштан нары өкүнүч менен гана жашоо болуп калып атат да. Бул жерде биринчиден адам баласы билимди көбүрөөк алышыбыз керек. Билим дегенде бир эле түрлүү билим эмес. Светский и исламский билим деп коет. Экөөнү бирдей алып кетиш керек. Бул жерде жана армияга барды, барбады. Бул жерде эртең ким коруйт, башка кылат дейт. Бул жерде азыр биздин убакытты карасак, бизде билим менен согуш болуп атат. Бул жерде эртең биз билим албай, баарыбыз талаада, коммерцияда жана башка жакта жүрө берсек, бизде ким келип башкарып калат? Бизде жанагы силер айткан Америка менен Россия келип башкарып калат. Туурабы? Алар башкарганда эмне кылат? Бизди каалагандай кылып жумшайт, каалагандай кылып иштетет. Ошондуктан биринчи очередь Кыргызстанды сактап калам, жана Кыргызстандын өнүгүүсүнө салымыбызды кошобуз десеңер, биринчи очередь азыр көбүрөөк билим алып, көбүрөөк аракет кылсак, ошондо гана Кыргызстанды сактап калабыз. Мен оюмча эң биринчи ыймандуу болуш керек. Мисалы заманды дагы тескеринче окусаң намаз болуп калат экен. Эгерде биз намазды окуп ыймандуу болсок, кана биз заманыбызды оңдой алабыз деп ойлойм мен. Анда урматтуу агайлар, ушул мына жаштардын, бүгүнкү жаштардын үнүн уктуңуздар. Жаштар сүйлөп беришти. Жаштардын оюнан эмнелерди алдыңыздар дагы, эми кандай насихат бересиздер, жыйынтыктап берсеңиздер. Жакшы адам бол жашаш. Ошо турмушту туура жүргүзүү, туура жашоо.